Бүгін балдардың майрамы болып атат. Ушул майрамга карата биздин партиябыздагы Бүтүн Кыргызстан партиясы четте калбай, Чүй областынан 220 балага өзүнүн үлүшүн кошуп, кызыктуу ушундай бир аттракциондорго катыштырып, курсактарын тойгузуп, эми бул заманга жараша болот экен. Балдар көбүнчө колунда жок үй бүлөлөрдүн балдары келишти. Балдар үйүнөн келишти. Ошондуктан биздин негизги партиянын багыты бул балдардын билим берүү системасы, балдардын ден соолугуна өзгөчө көңүл буруу. Жанагы мектепке чейинки билим берүү системасын оңоо. Ошону менен бирге ушундай акцияларга катышып турууда. Бирок эң негизгиси буну лозунг кылып айтып кете турганыбыз, Кыргызстанда балдар дайыма жеткиликтүү турмушта жашабаса, жеткиликтүү билим албаса, анда Кыргызстаныбыздын келечеги жок деп ушул урам менен биздин Бүтүн Кыргызстан партиясы иштеп атат. Кылымдар жанын берип бабалар сактап келген айкөл кыргыз элден биз берекесин төгүп турган ажайып бакыбаттуу асыл кымбат жерден биз берекесин төгүп турган ажайып бакыбаттуу асыл кымбат жерден бекем кармап турпагың аталарды сактап келген орасың ардакталып төрүбүздө тул болуп аксакалдар бата берип кубансың ардакталып төрүбүздө тул болуп аксакалдар бата берип кубансың Кыргызстан, жылдыздардын жарык жолподу. Бүткүл Кыргызстан, ынтымактын бекем ордону. Ынтымактын бекем, биримдиктин бекем, ынтымактын бекем ордону. Балдарга майрам тартуула 2014 кайрымдуулук акциясы. Үстүбүздөгү жылдын 1-июнунда балдарды коргоо күнүнө карата Кыргыз Республикасынын улуттук Кызыл Ай коомунун демилгеси астында Бүтүн Кыргызстан саясий партиясынын демөөрчүлүгү менен балдарга майрам тартуула 2014 кайрымдуулук акциясы өткөрүлдү. Акцияга Жайыл, Чүй районунун Токмок шаарынын балдар үйлөрүнүн тарбиялануучулары, аз камсыздалган үй бүлөлөрдүн балдары жана Бишкек шаарындагы Абирок реабилитациялоо борборунун тарбиялануучулары катышты. Балдарга майрамдык маанай тартууланып, Бишкек шаарындагы Береке ресторанынан Бүтүн Кыргызстан саясий партиясы уюштурган түшкү тамак берилди. Андан кийин Кыргыз мамлекеттик Муса Жаңгазиев атындагы Курчак театрына жол тартышты. Ал жерден Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген таланттуу актерлордун 1-июнь балдарды коргоо күнүнө карата койгон жомокторуна күбө болушту. Аз убакытка болсо да жомоктор дүйнөсүнө сапар таткан балдардын кубанычында чек жок. Балалыктын бир элесин кошо ала жүргөн жомоктор дүйнөсү балдар эле эмес, чоңдордун да жан дүйнөсүн жагымдуу эмоцияларга бөлөдү. Бүтүн Кыргызстан саясий партиясы келечек ээлерин тарбиялоо, аларга кам көрүү максатында бул сыяктуу иш-чараларды байма-бай өткөрүп келет. Убактылуу мөөнөткө болсо да балдарга тартууланган мээрим алардын жүзүнө кубаныч, көкүрөктөрүнө ишеним уялатып, чексиз бактылуулукка бөлөдү.